Кутман кечиңиздер менен урматтуу теле көрүүчүлөр, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, социалдык тармактын колдонуучулары. Баткен облусундагы кырдаалдык чам чагылдыруу боюнча оперативдүү медиа штаб өз ишинин алкагында маалымат жыйындарын түз эфирде алып берүүнү улантууда. Азыр Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары Дүйшеева Жибек Курманбековна Баткен облусуна финансылык жардам көрсөтүүлөр бирдиктүү эсепке келип түшүп жаткан акчалай каражаттар тууралуу маалымат бермекчи. Жибек Курманбековна, айтсаңыз, Баткен облусунда кырдаалга байланыштуу кайдыгер эмес жарандардан бирдиктүү эсепке канча акча каражаты которулду? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. 22-жылдын 26-сентябрдын 17:30 убагында караганда финансы министрлигинин бирдиктүү казыналык эсебине 178.819.602 сом келип түштү. Бул бүгүнкү күнгө алганда бул атайын эсептеги түшкөн акчалар эч жакка жумшалыла элек. Андан ары айтып кетейин, бирок биз ошол кыргыз-тажик кагылышында баягы жабыр тарткан жарандарга жардамдарды көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен жана Ош облустарында административдик аймактык бирдиктердин калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө президенттин жарлыгы чыккан. Бул жарлыкка ылайыктуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин бир катар тапшырмалары берилген. Бул жерде ошол эң керектүү тамак-аш, кийим-кече, дары-дармектер жана башкалар менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу үчүн жабыр тарткан жарандарды убактылуу турак жай менен камсыз кылууга жана жаңы турак жай имараттарын курууга, ошол менен бирге талкаланган чек ара заставаларын жана пункттарын, укук коргоо органдарынын объектилерин жана социалдык объектилердин калыбына келтирүү боюнча иштерди алып баруу боюнча. Бул иш-чараларды бюджеттен кошумча каражаттарды талап кылып турганын түшүнүп турасыңар. Азыркы убакта Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги ушул зыянды калыбына келтирүү, жабыркагандарды жардам көрсөтүү боюнча иш-чараларды каржылоого, каражаттардын буларыктарын аныктоо боюнча иш жүзүндө алып берип атат. Ошону менен бирге бизде бул жылкы бекитилген бюджеттү дагы кайрадан оптимизаштыруу, кайрадан бөлүштүрүү боюнча да иштерди алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө айтып кетейин, ушул каражаттарды биз азыр жарандарыбыздарды жардам берүү үчүн күйүүчү май, тамак-аш, дары-дармек жана башка иш-чараларды жумшалуу үчүн тиешелүү министрликтер, биздин жерлердеги ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүбүздөргө 477.600.000 сом каражат каржыланган. Бул акчалар боюнча айтып кетсем, өзгөчө кырдаалдар министрлигине 164 миллион кеткен, президенттин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө 100 миллиондой акча каражат ачтык, Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнө 20 миллион, Жалал Абад Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнө 20 миллион жана Баткен облусунун ар бир райондук администрациясына 10 миллиондон акчалар каражаттар ачылды. Андан сырткары транспорт жана коммуникациялар министрлигине 26 миллион 800, анан мамлекеттик милдеттүү камсыздоо фондунун трансферттерин жана дары-дармектер каражаттарын камтып туруу үчүн 60 миллион сом каражат сарпталды. Мындан сырткары айта кетүү нерсе, Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын аскер кызматкерлерине жана коргоо органдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө системасын өркүндөтүү жөнүндө жарлыгына ылайык 1 октябрдан тарта өлкөнүн аскер кызматкерлерине жана коргоо органдарынын кызматкерлерине үстүк акылар жогорулатуу боюнча жарлык ишке ашуу боюнча азыр кабинет министри иш алып барып атат. Андан сырткары айтып кетейин, чтобы биздин баягы бюджет системада эмгек акы алып аткандарды, жөлөк пул алгандарды жана пенсионерлерди Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги ошол төлөмдөрдү толук кандуу көлөмдө каржылай тургандыгын билдирип кетем. Рахмат, Жибек Курманбековна, маалыматтарды расмий тилде да билдирип кетсеңиз. На 20 сентября 2022 года на 17:30 часов на единый казначейский счет Министерства финансов поступило 178 миллионов 819 602 сомов. Данные средства в данное время не использовано, на счете находятся. Вместе с тем хотела бы отметить, в соответствии с указом президента о первоочередных мерах по восстановлению и развитию административно-территориальных единиц Баткенской и Ошской областей,
Кабинету министров дан ряд поручений по предоставлению временного жилья и строительству новых жилых домов для пострадавших граждан, по бесперебойному поставке продуктов первой необходимости, одежды, лекарственных средств и других необходимых вещей, по восстановлению разрушенных пограничных застав и пунктов, объектов силовых структур и социальных объектов. По данным мероприятиям, в данное время министерство, как вы понимаете, что данное мероприятие потребует дополнительные средства, и Министерство финансов работает по определению источников средств для финансирования данных мероприятий. Также, как вы понимаете, у нас был утвержден бюджет на этот год, но в данное время она будет оптимизирована и перераспределена по приоритетным направлениям, именно в первую очередь по восстановлению данных мероприятий. Кроме этого, у нас на сегодня принят уже указ президента о совершенствовании системы оплаты военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Кыргызской Республики. Данный указ, в соответствии с этим указом, с 1 октября будут повышены надбавки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов страны. Кроме этого, хотела бы отметить о выделенных средствах, которые сейчас в данное время оказывают наши соответствующие министерства или наши полномочные представители в регионах в сумме 497 миллионов 600 тысяч сомов, которые направлены на обеспечение горюче-смазочных материалов, продуктов питания, лекарственных средств и на другие мероприятия. Вместе с тем хочу отметить, что Министерство финансов своевременно и в полном объеме финансирует социальные значимые расходы, как заработная плата работников бюджетной сферы, выплаты пособий, пенсий и других мероприятий, которые защищены в статье предусмотрены. The Minister of the Finance of the Kyrgyz Republic would like to inform on the situation with the special account that has been opened to support the Batken Oblast. So, in addition, with the accordance to the decree of the President of the Kyrgyz Republic on priority measures for the restoration and development of the administrative territorial units of Batken and North regions, the Cabinet of the Ministers of the Kyrgyz Republic was given the number of the special instructions, including on provision of the temporary housing and construction of the new houses for the injured citizens. Second, for the uninterrupted supply of the essential products, clothing, medicine, and others. Third, on the restoration of the destroyed border outposts and points, objects, power structures, and social facilities. These activities require additional funds from the budget. The Minister of the Finance of the Kyrgyz Republic is now working on determining the source of the funds to fund these activities. To understand this, we should acknowledge that the budget for the 2022 years were already endorsed, so it should be noted that in order for the timely and completely funding the events above mentioned, the Minister of the Finance of Kyrgyz Republic will now have to optimize and redistribute the funds of the budget for the current year. As of 17 hours 30 minutes, on today's date of the 20th of September 2022, the single treasury account of the Ministry of Finance has received 178,819,602 soms, and the quantity of the transaction is 2,306 pieces. Also, in connection with what happened in the Batken region, the Kyrgyz and Tajik border, to prevent the consequences and to provide assistance to the victims, the Ministry of Finance has allocated 497,600 million funds. The funds were used to provide fuel, food, medicine, and products and other activities for this. Also, at the same time, we need to acknowledge that the Minister of Finance of the Kyrgyz Republic is timely and in full implementing all the activities, including the socially significant expenses, such as the wages of employees, public sector, payment of the allowances and pensions. Also, in addition to this everything, in line with the accordance to the decree of the President of the Kyrgyz Republic on improving the payment system for military personnel and law enforcement officers, bodies of the Kyrgyz Republic, thus starting from October 1st, there will be an increased amount to the salaries of the servicemen, law enforcement officers, troops, and the staff of the Ministry of Internal Affairs. Thank you. Рахмат.
Бүгүнкү күндөгү кырдаалга байланыштуу Баткен облусунда иштеп жаткан мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө канча каражат бөлүндү? 497 миллион 600 каражат бөлүндү. Тиешелүү ошол жерлерде тиешелүү министрлер жана ыйгарым укуктардын жумуштарына 497 миллион 600 миллион сом каражат бөлүндү. Рахмат, урматтуу журналисттер, сиздерден суроолор болсо берсеңиздер болот. Урматтуу теле көрүүчүлөр, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, социалдык тармактын колдонуучулары Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун жарандарына финансылык жардам көрсөтүүлөр, бирдикти эсепке келип түшкөн акчалай каражаттар боюнча финансы министринин орун басары Дүйшеева Жидек Курманбековна маалыматтар менен бөлүштү. Баткен облусунда кырдаалды чагылдыруу боюнча оперативдүү медиа штаб өз ишинин алкагында маалымат жыйындарын түз эфирде алып берүүнү улантып, маалыматтар менен ыкчам тааныштырып турмакчы. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.